Мурас Ордодогу 13 жашар баланын өлүмү. Кылмышка бир тууганы шектелип кармалды. Мурас Ордо конушунда киши колдуу болгон баланын өлтүрдү деп анын бир тууган агасы шектелүүдө. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Эске салсак, кечээ Мурас Ордо конушунда 13 жашар баланын киши колдуу болгону айтылган эле. Туугандардын айтымына караганда бала талмоо оорусунан жабыркап келгендиктен анын жанында дайыма карап турган киши болушу керек болгон. Каргашалуу ал күнү ата-энеси ишке кетип, үйдө 17 жашар агасы карап калган деп айтылат милициянын маалыматында. Трагедия болгон жерде карай келгенде жаздык, плед, кандын тактары бар жууркан, ашкана бычагы, аялдын акча салгычы, спорттук шым, кызыл тактары бар ныкталган кебес жана колдун тактары табылган. Окуянын күбөлөрүн сурай келгенде болжол менен саат 11:00 баланын өлүгүн иштен келген энеси таап милицияга кабарлаган анык болду. Ал эми өспүрүмдү кароо үчүн калтырып кеткен агасы үйдө жок болуп чыккан. Милиция кызматтык ит менен айлана тегеректи издеп, камыштын арасынан өлгөн баланын бир тууган агасын шектелип жаткан уланды тапкан. Кармалган улан ашкана бычагын кайда калтырганын жана кантип жуугандыгын айтып берди. Алдын ала маалыматтарга караганда бир туугандар айтыша кетип, ал чырга айланган. Агасы инесине бычак уруп, өспүрүм эсине келбей көз жумган деп айтылат маалыматта. Милиция уланды убактылуу кармоочу жайына киргизип, тергөө башталганын кошумчалады. Булак, Спутник KG.